Салам достор, Мирел кайрадан силер менен ушул 10 мүнөттүк подкастта кызыктуу болгон темаларды кайрадан мындай айтканча талкууга даярмын. Өзүңөрдүн ой пикириңиздерди албетте кайталап кетейин. Подкасттын алдында комментарий жазыңыздар жана биз менен ошентип байланышта болуп туруңуздар. Биздин номерибизди дагы кийинчерээк айтабыз. Ошол номерге дагы өзүңүздөр ой пикириңиздерди жазсаңыздар болот, болгон темаларды сунуштансаңыздар болот. Ошондон тышкары биз болсо Alkitab Check It Media деген сайтында дагы жүрөбүз. Ошол жерге да кошулуңуздар, байланышта болуңуздар биз менен. Анда эмесе 10 мүнөттүк подкастты баштайлы. Бүгүнкү темабыз болсо боорукер жүрөк, боорукердүү адам. Ошо боорукер деген жөнүндө сүйлөшүп көрсөкчү. Боорукердүү адам кандай болот? Силер болсо өзүңөрдү боорукермин деп эсептейсиздерби? Негизи бул болсо адамдардын ички дүйнөсүндө болгон бир сапат. Кандай гана адам ташпорду болбосун, каардуу болбосун, негизи ушул боорукердүү сезим ар дайым адамдын сезиминде же ички дүйнөсүндө болот. Ошол ички дүйнөсүндө болгон сезим, мындай айтканча сүйүү жакын адамдарга, ушул сырткы көрүнүшү, бул боорукер деген ошол сырткы көрүнүшү экен. Адам боорукерди болгондо ички дүйнөсүндө болгон сезимдерди сыртка чыгарганда ошондо көрүнөт экен да. Ошону кандай деп ойлойсуздар? Боорукердин дагы мындай бир сапаттары болот экен да. Боорукердүү адам болсо башка адамдын болгон катуу сезимин жана оорусун, мындай айтканча кыйналып атканын ошону өзү алып же албастан дагы ошол сезимди сезип, ал адам менен бөлүшүп, ал адамдын ошол оорусун бөлүшүп, анын жашоосун жеңилдеткенге аракет кылган адамды боорукер деп эсептесе болот. Ошонун баарын укканда кайрадан силерге суроо пайда болуп кетти. Силер боорукердүү адам деп өзүңөрдү эсептейсиздерби? Албетте баарыбыз боорукердүү адам деп эсептелинебиз. Айткандай эле баары канчалык каардуу болбосо да адам, ал ички дүйнөсүндө ушул боорукердүү сезим албетте пайда болот. Аны болсо биз байкайбыз жаныбарларга болгон мамиледе. Кээ бир каардуу адамдар болсо, адамдар менен каардуу болсо, адамдар менен ташпорду болсо дагы жаныбарларга ушундай кандай десем, жакшы маанай менен боорукерин ушинтип көрсөтө алат. Ошондо айтсак болот, ал бул ички дүйнөсүндө бул боорукердүү адам деп. Негизи ушул боорукердүү болуу бул көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Кээ бир адамдар айтат эмес беле, боорукердүү ушул сезим жок болуп калса кандай болот эле депчи. Мисалы өтө эле катуу сезимге учураган адамдар, алар болсо өз-өзүнөн эле кыйналып эле, кээ бирде адамдын кыйналышын көрүп эле, ал адамдар да кыйналып өз жашоосуна мындай тоскоолдук, өз жашоосуна ушундай кыйынчылык башына түшүрөт да. Ошондуктан кээ бир адамдар айтат, менин тааныштарым бар, мен андай болгум келбейт, антпесе ар кайсы нерсени көрсөм эле ыйлай берем, ичим ооруй берет деп ушинтип айтышат. Бирок ага карабастан ушул боорукердүү болуу бул көптөгөн жакшы нерселерди дагы алып келет экен. Мисалы болсо, адамдын бул боорукердүү сезим, кандай десем, адамдардын эң жакшы сапаттары деп эсептелинет. Бул бүт дүйнөдө бул кабыл алынат, мындай айтканча. Жакшы адам экенин ушул боорукердүү сезим дагы билдиртет экен. Ошондой эле андан тышкары дагы болсо, бул болсо бизди мындай адамдарга жакшы мамиле кылуу, адамдардын мындай десем, кандай десем, адамдарды ойлоо, адамдарды өзүңдү эле ойлобостон адамдарга жакшылык кылуу деген сезимдерди пайда кылат. Эгер боорукердүү болбосок, анда биз адамдарга дагы жакшылыкты кылбайбыз, адамдарды түшүнбөйбүз. Өзүбүзчө эле мага жакшы болсун деп ушундай сезимдерди пайда кылат да. Ошон үчүн боорукердүү болуу дагы жакшы. Андан тышкары дагы ар кандай ушундай бул дүйнөнүн кандай десем мааниси ушул жакшылыкта экен. Ушул бул дүйнөнү сактай турган нерсеге ушул боорукерди түрткү кылат. Андан тышкары негизи ушул боорукердүү сезим адамдын бир касапеттерин же бир сапаттарын, жаман сапаттарын жабууга жардам берет экен. Бул болсо ачуулануу, жин келүү, каардуу болуу жана андан тышкары кайдыгерлик сезимдерди ушул боорукердик сезим жардам берет экен күрөшүүгө. Негизи бул мүнөздүн бир түрү. Бул жөнүндө психологдор көп айтышы мүмкүн, бирок биз ой жүгүрткөндүктөн бизге бул жакын нерсе.
кээде мен унаа айдап баратып, өзүмдүн унаамды айдап баратканда ушул кандай десем, өзгү ичимде ушундай жинденип кетем да. Анткени бирөө ол жол алдыман чыга калса, эмне чыга калдың деп аны мен бара коюп, кыса коюп же кыспастан да катуу сигнал берип, кыйкырып, ушундай жин сезимдер. Эми бул албетте мүмкүн кээ бир учурда бул туура сезимдер, кандай десем, туура эмес, эми ичимде чыккан сезимдер, албетте бул чыгат. Бирок ушунуга күрөшүү, ушул менен кандай десем, ушуга жардам бере турган түрткү бул боорукердүү сезим. Канчалык бул окшош эмес, канчалык түшүнүксүз болбосо дагы, негизи айткандай эле боорукердик сезим адамдын жакшы сезимдерин пайда кылат. Башка адамга мамиле, жакшы мамиле кылууга ушул сезим түрткү кылат да. Албетте бирөө кесип кетсе, бирдемсе болсо, сен ал адамдын эми албетте ушул кылган иши жаман болсо дагы, сен ал адамды ойлоп, эми эчтеке болбойт, бирге тийип кысып кетти деп, мындай ушуга жардам бериш мүмкүн да. Канчалык бул мисалым, кандай деп айтпасам, жана орусча айткандар, плоский болбосун, бирок ушул менен да түшүнсөк болот. Боорукердүү сезим негизи пайдалуу адам үчүн. Ал болушу керек. Көп учурда өзүнүн дагы албетте мындай баланс учурда болуш керек. Кээ бир адамдар айткандай эле, бир ыйлаганын бирөөнүн эмесин көрсө эле кыйналып эле, ыйлап эле ичи ооруп кетишин, бул кээде фанатика жака тууралуу болуп калышы мүмкүн. Өзүнүн бир балансы болушу керек. Керектүү учурда боорукердүү болуу. Бул адамга, бирок биз билебиз, боорукердүү сезим негизи көп учурда жаныбарларга көрүнүп турат. Көп адамдар ушул боорукердүү сезим жок болгондуктан ушул жаныбарларга дагы мамилеси да өзгөрөт. Анткени бул жаныбарларды биз коргогонго аракет кылышыбыз керек. Анткени болсо алар мисалы ошол эле ит болобу, ошол эле мышык болобу, же ар кандай башка жаныбар болсо дагы аларды биз өз колубузга алып багып, алардын мындай айтканча аларга жоопкерчиликти алабыз. Ошондо биздин сезимибиз, ички дүйнөбүздө ушу боорукердик сезим жок болсо, анда алар эле кыйналып, аларды камп көрбөй, мындай ушул сезимдер, ушунун баары ушул боорукердилик жок болгондуктан пайда болот экен. Анан бир дагы нерсе ойго келип кетти. Боорукердик сезим болсо кандай жакшылыктарды алып келиши мүмкүн? Биз билгендей эле бул менен байкайбыз, ушул согуш учурларда, бир өлкөдөн өлкө согушка чыгып ушундай болуп атканда, же улут менен улут согушка чыгып атканда, бири менен урушуп атканда, ушул боорукердик сезим бизге жардам берет. Ушул согушту токтотууга же согушпастан жакшы мамиле түзүүгө ушул боорукердик сезим жардам берет. Антпесе анда кайдан биз кардуу таштуу болуп, ошондон баары жин башка улутту көрө албастыктан дагы ушундай сезимдерден ушул согуштар пайда болушу мүмкүн. Андан тышкары болсо, ар кандай адамдардын ортосунда болгон, ушул эле башка улут дедик, бирок жакын адамдарыбыздын дагы ичинде ортосунда болгон мамилени дагы бул бекемдеши мүмкүн экен. Байкадыңыздарбы, бир эле боорукердик сезим адамдын жашоосуна кандай гана таасир этет экен. Кантип ушул боорукердик сезимди биз болсо пайда кыла алабыз? Кантип ушул боорукердик сезимди биз болсо өстүрө алабыз өзүбүздө? Мулга дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен. Аны болсо кийинки подкастта сүйлөшөлү, антпесе биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Мен силерге кайталап кетмекчимин, ушул биз менен байланышта болуш үчүн комментарийге да жазыңыз, жана андан тышкары WhatsApp номерине өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди да бөлүшсөңүздөр болот. WhatsApp'тын номери мындай: +1 301 760 60 70 номери. Жана андан тышкары Алкитап Чекит медиага да кошулсаңыздар болот. Анда эмесе биз болсо убактыбыз тар болгондуктан жыйынтыктайлы, ушул боорукердүү сезим ар бир адамда бар. Биз гана аны өстүрүшүбүз керек экен. Кантип өстүрөбүз? Аны болсо кийинки подкастта дагы сүйлөшөбүз. Кийинки угушканга чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.